УКМК өзүн Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев катары тааныштырып, компаниясынын жетекчилигин алдоо жолу менен бетон үчүн химиялык реагенттерди берүү боюнча келишим түзүүгө көндүргөн жаранды кармады. Атайын кызматтан билдиргендей, келишим түзүү максатында компаниянын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда үнүн манипуляциялап WhatsApp тиркемесине Таймураз Ташиевдин сүрөтүн коюп, өзүнүн өкүлүн компаниянын кеңсесине жөнөткөн. Андан кийин өз алдынча кеңсеге келип, аны менен келишим түзүүнү талап кылган. Келишимдин жыйынтыгында ишканага 495 000 сомдук 8 тонна химиялык зат жана аванс катары $80,000 ашык Lexus RX 350 жана Hyundai Avante үлгүсүндөгү автоунаалар которулган. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз Республикасынын 96 жана 97-беренелери боюнча жаран Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Казакстандык ишкер Эрканат Жумабеков издөөгө алынды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал уюшкан кылмыштуу топту каржылаган деп шектелүүдө. Шектүү маркум Камчы Көлбаевдин мыйзамсыз иштерин билип туруп, КМШ өлкөлөрүндө өзүнүн бизнесин өркүндөтүү үчүн Крим төбөл менен достошкон. Жумабеков Ысык көлдөгү бар сес алуу борборунда Көлбаев менен жолугушуп, Крим төбөлдүн туугандарын Алматыга барганда аларды сыйлаган деп жазылат маалыматта. Казакстандык ишкерге сыртынан камакка алынгандан кийин издөө жарыяланганы кошумчаланды. Өзгөчө Кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев 15-майда Нарын областына караштуу Актала районуна барды. Аталган министрликтен кабарлашкандай, анда жер түтүрөнүн айынан жабыр тарткан турак жайлардын абалы менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. 15-майга карата райондо табигый кырсыктан жабыркаган турак жай, социалдык объектилердин саны 120дан ашты. Учурда ийгиликтүү табигый кырсыктын кесепетин тактоо иштери уланууда. Жабыркаган үйлөрдүн көбү Көкжар, Жаңталап жана Аккы айылдарында катталганы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин 14-майдагы жыйынында депутат Мирлан Самыйкожо жер түтүрөөдөн жабыркаган аймакка жетиштүү көңүл буруу керектигин айтып чыккан. Нарында 12-майда күчү 4 жана 5,5 балл болгон 2 жер түтүрө катталган. Бүгүн 15-майда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, Мамыров, Садырбаев көчөлөрүнө жана Мамытов атындагы аллеяда жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшү менен таанышты. Рейдтин жүрүшүндө мэр Садырбаев көчөсүндөгү көп жылдардан бери каралбай турган имараттын муниципалдык менчикке кайтарылып, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын ыкчам башкаруусуна берилгенин билдирди. Бул жерде тез арада оңдоп түзөп аталган ишкананы көчүрүү боюнча тапшырма берген. Шаар башчысы андан нары Мамыров көчөсүндө жүрүп жаткан жумуштарды көрүп, кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды алып салуу, буга чейин берилген эскертүүлөргө карабастан бузулбай турган курулуштарды буздуруу боюнча тиешелүү кызматтарга милдеттендирди. Кыргызстан менен ЭАЭП ортосундагы сооданын көлөмү 7,8%га өстү. Бул тууралуу Статкомдун маалыматында айтылган. Ага ылайык, январь-март айларына карата Кыргызстан менен ЭАЭП мамлекеттеринин ортосундагы сооданын көлөмү $1,122 миллион жеткен. Өз ара сооданын эң көп үлүшү Россия менен Казакстанга, тагыраагы 29,2%га туура келет.